Салам радиосында жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кадамжайдын Совет айылындагы үзгүлтүккө учураган электр жарыгы жөнгө салынат. Бул тууралуу электр тарамактар ишканасынан кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган айылда 26-27 июль күндөрү сел жүрүп, электр мамылары жарыктан чыккан. Натыйжада 20 үй бүлө электр жарыгы жок калган. Учурда Кадамжай районундагы электр тарамактар ишканасы жеринде калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүдө. Самаркандыкте 20-га жакын кыз келинди иш менен камсыз кылган тигүү цехи пайдаланууга берилди. Баткен районунун Самаркандык айылындагы тигүү цехи толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Бул тууралуу райондук бийликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык жаңы цехтин ишке кириши менен аталган аймактагы 20-га жакын кыз келин иш менен камсыз болду. Тигүү цехин толук оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын алкагында 3 миллион 701 миң сом жумшалды. Кадамжайда жаңы окуу жылына 3 жаңы мектеп пайдаланууга берилет. Кадамжайда курулуп жаткан 8 мектептен 3 мектеп окуу жылынын башынан пайдаланууга берилет. Калган 5 мектептин курулуш иштери ушул жылдын сентябрь-октябрь айларында аякталаарын райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Орозбаев билдирди. Район аймагында бүгүнкү күндө ошол 8 мектептин курулушу жүрүп атат, жана 2 бала бакчанын жүрүп атат, бирок кээ бирлер токтоп турат. Ошонун ичинде сентябрга быйылкы жылы 3 мектептин жаңы мектептердин ачылышына пландаштырып атабыз. Алар кайсы мектептер? Алар бул Ак Турпак айыл аймагында Жаш Тилек орто мектеби, ошондой эле Кыргыз Кыштактагы Бөкөнбаев орто мектеби, жана Исхак Болоткон айыл аймагында жаңы мектеп. Ошолорду сентябрга, кээ бирлер октябрга бүтүшү пландалууда. Жаңы окуу жылына чейин мектептер баары даяр болот. 1 августтун 15-терине толук даяр болот. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.